Саламатсыздарбы отурыңуздар. Урматтуу сот отурумуна катышуучулар, тынчтарыңыздар. Ишти кароону улантабыз. Секретарь келгендер боюнча маалыматты берчи. Урматтуу жаргал коомчу, бүгүн сот отурумда мамлекеттик айыптоочулар Курсуналиев бар. Жабырлануучулар Сарыбаева, айыпталуучу жактоочулар Кунгур, Жайчыбек, Күргөккө жана азаматтар келишти. Иш боюнча айыпталуучу Каныбаев камсыздалды. Ал эми жабырлануучулар Мамаржаков, жактоочусу Сүймөйова келишкен жок. Өтүнүү сунуштар барбы жокпу? Так. Айтыңыз. Урматтуу болушу, мен адвокаттар основной дело боюнча. Толугу менен копияларын алып атам, кээ копиялар окулбай атат, такталбай атат. Анан толугу менен таанышканы өзүбүзгө белгилүү болгондой 7 майдан бери биздин кароомузга келип түштү материал. Ошондон бери тааныша албай атам да. Копиялары жоқ. Ошон үчүн сизден суранганыбыз мыйзам чегиндеби. Ушу изолятордун чегиндеби же ушу соттун имаратындагы ушу дело менен толук таанышып чыксам жакшы болот эле. Ошон үчүн мен укугумду колдоп токтоп берсеңиз жакшы болот эле. Андан тышкары мен таанышып чыккандан кийин өзүңүзгө белгилүү болгондой 245-беренен укуган таанышып чыккандан кийин аяктагандан кийин протокол түзүлүш керек эле. Негизи алда түзүлбөй атат. Ошон үчүн шарт түзүп бериңиз деп өтүнмө келтирип атам сизге. Берип койсом. Хорошо, мындай. Бул биринчиси. Экинчиси өзүңүзгө белгилүү болгондой УККнын негизинде иш алып барып атабыз. Бирок ошол эле мезгилде мен башкача айтканда укуктардын конституциянын негизинде каралган, башкача айтканда соттук процессти присяжный заседателер менен өткөрүү боюнча өткөн маселе көтөрүлгөн. Бул маселе боюнча конституцияда жазылып турат. Ар бир жаран ошол присяжный менен өтүш керек. Андан тышкары 263-беренеде так жазылып турат. Ушул 130 статья менен айыпталган жарандарды толугу менен мыйзам чегинде присяжный менен гана өтүш керек деген талап коюлган. Андан тышкары ошол эле ушул УККны күчкө киргизүү боюнча мыйзамда каралып калган 220 деп сиз айтып кеттиңиз. Ошол эле мезгилде судак присяжных деп Кыргыз Республикасы мыйзамынын 12-беренесинде жазылып турат. Ош областында, Бишкек шаарында 2015-жылдан баштап присяжный соттор иштей баштайт. Башкача айтканда эки мыйзам бири-бирине карама-каршы келип атат. Закон о нормативдик правовых актынын негизинде эгерде эки мыйзам бири-бирине каршы келген мезгилде атайын ошол соттордун ишин кайсы мыйзам жөнгө салса, ошол мыйзам колдонулат деп жазылып турат конституциянын негизинде. Ошонун негизинде ушул ходатайствону берип атам, экинчисин алып койсоңуз. Экинчи копия жолдош прокурорду да берип коелу. Андан кийинкиси өзүңүзгө белгилүү болгондой, урматтуу болуучу, эми конституция Кыргыз Республикасында түз иштейт. Башкача айтканда аны эч ким бурмалоого акысы жок. Башка мыйзамдарга караганда дагы күчү жогору. Ошол себептен конституциянын 26-беренесинин негизинде расмий тилде жазылып калган экен. Каждый считается невиновным в совершении преступления, пока виновность не будет доказана в письменном законном порядке. Андан тышкары никто не обязан доказывать свою невиновность. Üçüncüsü, никто не может быть осужден лишь на основании его собственного признания в совершении преступления. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, биз айтып эле келатабыз, сотко да кайрылдык. Бүгүнкү күндө независимый эксперттердин да заключениясы бар. Пытканын негизинде, башкача айтканда 17-синен 18 күн өткөндө мырымдын сотрудниктери Азамат, Биктур, Жаныш, Каныбек, ошондой эле Кожоназаров, Кочкорбаев, Байбосун, Калыбековдор
уруп түнү менен кыйнап чыгышып ошол биринчи показаниямды айласыздан жазганмын. Себеби мен үй бүлөмө коркунуч келип, үй бүлөмдү өлтүрөм, өзүңдү да өлтүрөбүз, сен олтурсаң кийин өзүбүз чыгарып алабыз деген сөзгө чейин барып, акырында менин намысыма тие турган пыткаларды да жасаган аракет кылганда айласыздан жазып берген болчумун. Ошон үчүн ходатайство келтирип атам. Толугу менен мурда берилген показанияларымды баш тартамын мыйзам чегинде. Ошон үчүн конституциялык укуктарын коргоп берип, ушул ходатайствомо жүйөлүү себептер менен колдоп берсеңиз деп суранам. Ушуну да тапшырып коеюн. Башка жок. Акыркы өтүнүчүңүздүн негизги максатын айтыңыз да, мына ушул үчүнчү ходатайство өтүнүчүңүздүнчү сиз мурдагы берген көрсөтмөлөрүңүздөн толук баш тартасыз да, ошол боюнча берип атасызбы? Урматтуу төрага болчу, колдоп айтып беребиз. Тергөө убагында биздин тергөөчү Мизамов Өмүрбек деген мурунун тергөөчүсү тергеген. Ошол мезгилде да мен кагаз түрүндө, ооз-эки түрүндө адвокаттын колу менен дагы 2-3 ходатайство бергенбиз, өтүнүч. Башкача айтканда ошол ПКнын негизинде алынган. Ошон үчүн тергөө акыйкат өтүш үчүн, толугу менен толук кандуу тергөө болуш үчүн биз толугу менен башынан, башкача айтканда, тергөө амалдарын түздөш үчүн показанияларымды, чыныгы показанияны берем деп мен өтүнмө келтиргем. Ал өтүнмөнү генеральный прокурорго да жапшыртыкка да бергем, президентке, омбудсменге да жазып, 21 ноябрь күнү 2018 жылы кат менен жолдоп шарт түзүп бериңиздер деп кайрылганмын. Бирок бүгүнгө чейин ошол органдардан бир да жооп келген жок. Тергөөчүнүн үстүнөн мен показаниямды 5 мартта башын баштаган, той болгон күнү боюнча. Уга чыккан, тоого чыккан боюнча келип туруп бир эле фигурант, башкача айтканда госрегистр начальниги деп баштаганында эле өзү токтотуп, ошону күндөн бери албайт показаниямды. Андан кийин ошо тергөөчү менин укугумду бузуп атат деп биз сотко кайрылганбыз. Сотко кайрылганыбызда Туманбаев деген тергөө соту болгон, следственный судья. Ага кат жүзүндө кайрылганыбызда ал карап, ошол тергөөчү өзү чечет деп мыйзамды бузуп, башкача айтканда биздин показания берүү үчүн менин укугумду чектеп коюп, ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин показания бере албай келдим. Хорошо, түшүнүктүү. Ошон үчүн бергем. Хорошо. Түшүнүктүү. Анда мындай урматтуу отурумга катышуучулар, мына уктуңузда айыпталуучу ушундай мазмунда өтүнүчтөр менен кайрылып атат. Эми бул жерде мына акыркы өтүнүч, андан кийин мына биринчи өтүнүч бул чындыгында төрагалык кылуучуга таандык. Мисалга биз азыр мына акыркы өтүнүч боюнча биз албетте сизге кезек беребиз, көрсөтмөңүздү бересиз. Мисалга мына бардыгы ачык айкын болуп атат. Ошондуктан бул соттун кароосунда. Ал эми биринчи көрсөтмөңүз боюнча эгерде кайсы материалдар көчүрмөсүн алган учурда алар жакшы көрүнбөй калса, мына адвокаттарыңыз, ошондой эле тууган уруңуз келип көчүрмөсүн алып атышат. Айтылсын, эгер болсо көчүрмөлөрүн кайрадан чыгартып беребиз. Ал эми тааныштыруу боюнча биз мына мамлекеттик айыпталуучулар сиздин адвокаттарыңыз менен чогуу ушул маселени чечүү жөнүндө биз бир канча жолу маектештик. Бирок эми мыйзамда сот отуруму жүрүп жаткан мезгилде айыпталуучуну кылмыш иштин материалдары менен тааныштыруунун моундай тартиби жоктугуна байланыштуу биз ушул УПКнын нормасын бузууга жол бербейли деп, мына ошон үчүн сизге кылмыштын толук материалдарын көчүрмөсүн берейин деп чечкенбиз. Эгер кайсы бир материалдары жакшы көрүнбөй калса, айтыңыз, кайрадан чыгарып берели. Ал эми башка жолу жок экен муну тааныштыруунчу соттук териштин жүрүшүндө. Эгер болгондо мына адвокаттарга мамлекеттик айыптоочулар биз бардык жогун карадык. Мүмкүн эмес экен СИЗОдо, же бул жерде сот залында да мүмкүн эмес экен. Аны биз чечип карадык. Эгер азыр кайсы бир документтердин көчүрмөсү жакшы көрүнбөй жатса, айтыңыз, пожалуйста, мынакей дело турат, биз эч кандай аны жашырып же бербей койгон жерибиз жок. Пожалуйста, көчүрмөсүн чыгарып беребиз. Макулбу? Рұқсат етсеңіз.
тактоо ретинде. Өзүңүз жана айтып кеттиңиз, ушул сот башталгандан кийин, процесс башталгандан кийин таанышууга мыйзам жол бербейт деп. Туура айтасыз. Ошол өзүңүз тастыкта берип атпайсызбы? Сиздин колуңузга материал түшкүчө тергөөчү, прокуратура мени тааныштырыш керек эле толук. Протоколун түзүп, тактап, айыптоо актысын менен тааныштырып, анан кийин сотко келиш керек эле, туурабы? Ал мыйзам бузуучулук менен мен укугум тепселенгени үчүн бүгүн сиз менен кошо тастыктап атабыз. Дело менен тааныша албай калдым. Ошон үчүн сизди төрөгө кылуучу катары суранып атканым ошол. Ошол сиздин колуңузга производство келгичекти дело менен тааныша албай калганым үчүн сизден укугумду коргоп бериңиз деп таанышып атам. Ошол прокуратуранын кемчилиги, тергөөнүн кемчиликтери боюнча тиешелүү чараларды көрсөңүз болобу? Болот. Эми мунун баардыгы иштин жыйынтыгы менен каралат да. Аны эске алабыз. Иштин жыйынтыгы менен кандай ушу тергөө учурунда кандайдыр бир мыйзам бузууларга жол берилген болсо, аны мынакей жарыш сөздөрдө өзүңүз дагы ушу сөз айтсаңыз болот, адвокаттарыңыз, ага сот өзүнүн тийиштүү баасын берет. Андан кийин экинчи өтүнүш боюнча, урматтуу отурумун катышуучулары, мына сиз буну өткөндө дагы бергенсиз, мына ушул сот арачыларынын катышуусу менен иш жүргүзүү боюнча алдын ала ушул ишти алдын ала обуу жүргүзгөн учурда дагы бергенсиз, анда дагы айтканбыз. Эми бүгүнкү күндө мына Кыргыз Республикасынын мыйзамында так көрсөтүлүп атат да. Сот арачылары 2020 жылдын 1-январынан баштап ушул Бишкек жана Ош областынын сотторунда күчүнө кирет деп иштей баштайт депчи. Азыр эми биз пока бизде жок эми мыйзам. Ошон үчүн айтканбыз, пока бул эрте депчи. Түшүнүктүүбү? Жок, тактоо ретинде уруксат берсеңиз, өзүңүзгө белгилүү болгондой ошо арачылар сотунун Сот арачылары ишин башкача айтканда регулировать эткен закон о судах присяжных деп. Ошондо жазылып турат, 2015-тен иштей башташ керек деп. А бирок жанагы Закон о введении действия 2020 деп турат. 20 деп. Башкача айтканда закон о нормативных правовых актах боюнча специализированный закон о присяжных болуп эсептелет. Эгерде Кыргыз Республикасынын өкмөтү шартын түзө албаса, адам укугу, конституциядагы укугу бузула бериш керекпи? Ошон үчүн сизге сотко кайрылгандын мааниси, эгерде закон мен тагдырым чечилип аткан, ошол сиз колдонуп аткан мыйзамды колдонуп атпайсызбы закон о действии? Карама каршы келсе, Конституционный палатага тиешелүү запросту жөнөтсөңүз мыйзам чегинде, УПКнын чегинде, сиздин укугуңуз бар толугу менен. Мен ошону суранып атам. Хорошо. Анда мына ушул өтүнүш боюнча эми эки өтүнүштү соттун кароосуна ылайык экен, ошон үчүн мына өтүнүш боюнча талкуулап коеюн. Пикирлериңерди айткыла, пожалуйста. Мамлекеттик айыптоочулар көргөндөр. Соттук коллегия бул өтүнүш сот арачыларынын катышуусу менен өткөндө да өтүнүш келтирилген. Бул боюнча келтирген өтүнүштү канааттандыруусуз калтыргансыз. Ошол боюнча кайталап кетишке туура келип атат. Анткени жазык процессуалдык кодекси, ошондой эле жаңы кабыл алынган кылмыш жаза кодекси, жооптор жөнүндө кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренесинин талабына ылайык сот арачыларынын катышуусу менен каралып турган кылмыш иштери, башкача айтканда ушул жазык процессуалдык кодексинин 45-чи главасында көрсөтүлгөн талаптары 2020 жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет деп көрсөтүлгөн. Эми азыркы учурда жазык процессуалдык кодексинин талабына ылайык иштешибиз керек. Жазык процессуалдык кодексинин талабына ылайык сот арачыларынын катышуусу менен 20 жылдан деп көрсөтүлгөн. Аны колдонууга киргизүү жөнүндө мыйзамы дагы конкретно көрсөтүлөт 12-чи беренесинде. Ошондуктан бул өтүнүштү канааттандыруусуз калтырууну сурайм. Жок, азыр бул жактын эмес. Аны түшүндүм. Конституциялык палатага маселе боюнча кайрылуу жөнөтүү боюнча деп өтүнүш бар. Ооба. Мен аны түшүнүп атам. Азыр бул жерде эч кандай талаш тартыш жок. Ошондуктан мен келтирген өтүнүштү канааттандыруусуз калтырууну сурайм. Так, сиздин мамлекеттик айыптоочулар. Урматтуу төрага, азыркы келтирилген өтүнүш боюнча негиз жок. Себеби өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2020 жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирет. Ошондо учурда Ош областында же Чүй же Бишкекте гана жүргүзүлөт деп көрсөтүлөт. Ошондуктан баарыбызга белгилүү канааттандыруу калтырыш керек.
Жабырлануучунун мыйзамдуулугу өтүнүч боюнча пикириңиз. Хорошо. Адвокаттар bunu Жайчыбек сиздердин Колдойм. Буга тууралуу мен өтүнүчтү колдойм, анткени кошумча айтып кетким келет. Себеби айыпталуучунун ушундай маселе жаралганда, өзү негизи соттун укугуна кирет. Сот ушул маселе боюнча каралганга, анткени Конституцияда түздөн-түз жазылып турат. Бул биринчиси. Экинчиден Конституцияда жазылып атат. Эгерде мыйзамдарда ушул маселе каралганда айырмачылыктар болсо, анда ошо тармактык мыйзам колдонулуш керек депчи. Азыр бул бизде, мисалы үчүн Конституцияда 2000 ошо баягы талап бар, ошо сот арачылары боюнча. Экинчиси мыйзамдарды күчүнө киргизүү боюнча мыйзамда башка эме каралгандан, анан ошо сот арачылар жөнүндө мыйзамда да башка каралып калган да. Ошондуктан бул жерде маселе бар. Себеби биздин максатыбыз эми өзгөчө оор кылмыш болгондон кийин ушундай айырмачылыктар чыкканда биз өтүнөбүз, сот өзүнүн укугунан пайдаланып ушу Конституциялык палатадан аныктап тактап сураган. Колдойм. Отуруңуздар. Анда сот мындай толуктоо болду. Так. Эми биз талкуулап сиз өтүнүчтү бердиңиз. Бардыгынын пикирлерин уктук. Сот мындай учурда атайын бөлмөгө чыкпай, өз ордунда токтом кылууга укуктуу керегинен пайдаланып, сот өз ордунда токтом кылат. Өтүнүч канааттандырылсын. Биз бул боюнча ишти токтотпойбуз. Могу өтүнүчтү атайын сот өзүнүн каты менен жөнөтүп коет. Эмеге Конституционный палатага кандайдыр бир ушул эки мыйзамдын ортосунда карама каршылык барбы же жокпу депчи алардын эмесин алабыз. Эгер бар болсо кандайдыр көргөзөт, эгерде жок болсо кетиребиз. Түшүнүктүүбү? Дагы башка сунуштар барбы? Канааттандырбайт деген ойдо элем да. Эгерде ошондой значит канааттандырып койдуңуз, Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун Конституциялык палатасына жазылган атайын өтүнүч бар. Мыйзамдарда расмий тил менен кыргыз тилинин ортосунда айырмачылыктар боло бергендиктен биз расмий тилде каратайство жасап койгонбуз. Ошого биздин каратайствону кошо кабыл алып койсоңуз. Сиздин ушул Ушул тиркелеби? Ошого тиркелет. Ошого кабыл алып койсоңуз. Каршы жокпу тиркегенге? Каршы. Тагын барбы жок өтүнүчтөр? Жокпу, отуруңуздар. Алып коелу. Отуруңуз. Прокурорго көрсөтөбүз. Анда башка өтүнүч сунуштар болбосо, келген күбөлөрдү сурап улантабыз. Күбө ким бар? Киргизиңиз күбөлөрдү. Урматтарга бир нюанс айтылып калды да. Мүмкүн да. Эгер өтүнүч болсо айтыңыз. Жок, өтүнүч эмес. Өтүнүч эмес. Азыр сиз канааттандырып койдуңуз да. Бирок канааттандыргандан кийин сот отурумунун жүрүшүн токтотуш керек да мыйзам боюнчачы. Биз айтылмадыбы? Себеби дегенде биз уланып кетебиз. Эгерде түздөн-түз карама каршы болгондо биз азыр кошумча кеңеш сурайбыз. Ушундай мыйзам бар да биздечи мисалы жана ведение. Ведение турат конкретно 20-жылдан бери, 1-январдан. Эгер сиздер мисалы баягы адресловой мыйзам күчтүүлүк кылабы, анда кандай болот депчи, ошол жагын экөөнүн карама каршылыгы барбы жокпу деген. Ошону сурап калабыз. Так. Фамилияңызды, аты жөнүңүздү айтыңыз. Туулган жылыңыз, ай күнү. 29 март 1976. Туулган жериңиз. Азат Корнон району, Советский айыл, Чалан болду. Билимиңиз кандай? Жогорку. Жогорку билимиңиз. Так, кайсы жерде ким болуп иштеп жүргөнсүз? 2008-жылы май айында Баткен областык прокуратурасына бөлүм башчы болуп дайындалган. Ошол жерде иштеген. Жашаган жериңиздин адреси билиңиз? Ош шаары, Кожман Жандакка 278 Siz dagы ушул кылмыш иш боюнча күбө катарында өткөн экенсиз. Азыр күбө катарында сурап кылабыз.
күбө сурактын алдынан Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 345 жана 346 статьялар боюнча эскертилип, бул деген билип туруп, атайлап жалган көрсөтмө берсеңиз же көрсөтмө бербейминден баш тартсаңыз, кылмыш жоопкерчилиги бар. Түшүнүктүүбү? Колуңузду коюп коюңуз эскерткен боюнча. Мамлекеттик айыптоочу бар, кімге суроону бериңиздер. Иш боюнча билгениңизди айтып берсеңиз. Сиз чекараштырмаңыз, кылып, булар токтоңуз. 2018 жылдын 17 ноябрь күнү саат 9 чамасында мен жумушка баргам. Барып семинар бар эле. Семинар саат 10-да башталып, саат 12-лерде бүттү. 12-лерден бүткөндөн кийин неден семинардан чыгып, ишке чыксам уже эмелер алдары туруптур. Мени күтүп эле турушуптур. Саат 12:10-да чыктык. Төрткө жак эс алууга. 1 саат чамасында ошо төрткөнүн жагына жеттик. Ошо эс алуу турган жергечи. Ал жерде өзү менен алып барган тамак аштарын, шашлыкты жедик. Saat 5'lerde kara артыга жөнөдүк. Жолдо эки шөйдө токтодук. Төрткөл жака барганда ал жерде уже Lexus'тан машина токтоп турган экен, биз Нивада аркасына бардык. Ал жерде таксине эс алып туруп, анан кечинде ал жерде дагы эс алып туруп, анан Lexus машинага арткы сиденьяга мама жак отурду. Анан мен дагы эс алайын деп кетебиз деген ойдо мен дагы алдыңкы сиденьяга отургам. Отуруп турсак, анан Калыков Мелис рулга отуруп калды. Мен айттым, сен айдала күчтериңизге бер деп түшүп кеткенден кийин ал арт жакка барганда уже машина айдап кетти. Анан жаным саттыктан кийин Ажыбековдун служебный машинасы келди. Ажыбеков, Байбосунов, анан эки бердиктер ошо служебный машинага отурушту. Биз болсок Мирлан, анан Ернестин аты боло экен. Ошо үчөөбүз анан Нивага отуруп Баткен шаарга жөнөдүк. 7:45-те мен үйдө болуп калдым. Анан түнү барып уктап калдым. Түнү саат 21:45-терде Мирлан чалды. Шеф жок депчи. Мен айттым, ошо үйдөгүлөр кафе Софиялерде жүрөт депчи. Анан кайра уктап калдым. Саат 11:30 чамасында Мамажаковдун иниси чалды. Абдрашид. Акам жок депчи келбепти. Мен айттым, ошо Калыков менен чогуу кеткен Lexus машинада. Анан мен кайра эле Мамажаковдун телефонуна чалдым, может алып калам депчи. Чалсам өчүк. А мен кайра Мирланга чалдым. Мирлан, эмне болду десем, биз азыр Баткен шаарынын УГОндусунда ошо жерде мен кийинип ошо жака бардым. Таң аткан саат 6-га чейин ошо жерде болдук. Да, суроо. Siz aytsanız. Эгер дагы сүйлөсөңүз ушинтип ордуна өткөн эскерткенчи чыгарсаңыз алдан. Ошол жака барганда бир ортоңордо бир келишпестик болгон эмеспи? Жок, келишпестик болгон жок. Жакшына барып, жакшы эс алып келгенбиз. Ошо төрткүлдө эле баягы сөйлөшүп турушкан балдар. Баары эле эгер урушуп жаңжал болгондо ошол жерде эме болуп калат эле. Биз эч кандай ой андай жок. Жакшы эле маанайда келген, сүрөткө түшкөн действительно бар. Сүрөт интернетте жүрүп ошо. Кандай келишпестик жок. Төрткөлгө келгенден кийин кандай чогуу экөө кетип калды? Шуну айтып берсеңиз. Ал мен түшүнүксүз, потому что мен дагы ичине кыз болчум, алдыга машинага отуруп, карасам агача Эрнес машина айдап келген, Lexus'точу. Мен ошо ойдо эле сен айдала
күрүштү Эрнеске берди эле кайра түшкөм да. Түшүп эле эме кылганда да уже айдап кеттим. Тоодон келетканда сиз кайсы машина келдиңиз? Тоодон келатканда Нивада келдим. Нивада. Нивада келдим. Төрткүлдөн канча саат канчаларда чыгып кеттиңиздер? Кайра кайтканда Төрткүлдөн. Төрткүлдөн 6-дан өтүп чыктык да. 6 күн жарык болот. Ооба, күн жарык болчу. Мен эми паспортун алып аткам. Андан кийин жок болуп атканын канчада уктуңуз? Мирлан чалды түнү. 21-9-дардан өтүп чалды да. Шеф жок депчи. Мен эми баягы бул эмеден кийин дагы бир жерде отуруп эсип атканда деген ойдо издегилечи дедим да. Ошол издеген жоксуз. Жок, мен үйдө болчу. Чыккан жоксуз. Чыккан жок. Сенде суу жокпуз. Сұрағыңыз бар ма? Келіңіз. Оружиялар кимде болчу кайтканда? Мен ошо охота барганда 3 мынтык көргөм, бирок кимдики экенин билбейт. Мынтыкка Жок, машинада кимдер кайсы машиналарда кетти? Onu bilbeydim. Ben ошо эмеге барганда 3 мынтыкты көргөм да. Мирландыкын. Берки Төрткөлдүн жерине келип токтогондон кийин. Силер айтып атасыңар, мен машинанын алдында отурдум деп. Ооба. Артта мама жакта болуп турду. За рулем өзү кетип атканда баягы сүрөттөн түшүп эме болуп атканда Эрнес за рулем болчу. Анан мен отурганда, баягы Төрткөлдө отурганда Калыков отуруп калыптыр за рулем. Мен айттым, Эрнес айдап келди деп оюнда, сен айдаба, Эрнести күчкө бер деп эле түшкөм да. Эрнеске күчтү бер деп эле түшкөм, Калыковгачы. Калыков за рулем экен да. Күч Калыковдун колунда болчу. Эрнес кайсы жакта жүрдү? Эрнес сыртта болчу да. Мен оюм сыртта болчу. Ошол GX-те, Lexus-та кандай оружие бар эле? Анысын билбейт экен. Мен көргөн жокмун чын айтсам. Получается, машинада экөө эле кетти. Ооба. Башка эч нерсе көрбөдүм. Жапон үчүн сизде сурооңуз барбы? Жок сурооңуз? Анда адвокаттар Кунгуров, Жайчыбеков суроолор барбы? Силерге? Сиз айтсаңыз, сурак протоколуңузда 3 курал барган деп атасыздар. Ооба. Канча курал барган? 3 курал. Мен 3 куралды көрдүм. Анда сиз эми ошол экспертизага 4 курал барып атат официально. Но сизден мурунку коллегаларыңыз айтып атат 5 курал бар деп. Мында мен колунда көргөн куралдарды айтып атам мен. Ажыбековдун колунда куралды көрдүм. Эгембердиевдин колунда куралды көрдүм. И Калыков Мирлан, Калыбеков Мирландын колунда куралды көрдүм. Ошону айтып атам мен. Ажыбеков менин куралым жок деп атат. Иә. Ажыбеков менин куралым жок деп атат. Барды, бар болчу. Лаксты ойнойбуз, нарезной. Мен аны түшүнбөйдүм. Мен мынтыкка кызыкпаган үчүн мен мынтыктын эмелерин билбейм. Бирок куралды көрдүм. Сизге бир суроода азыр эле айтып кеттиңиз да. Күнүштө Эрнеске бер деп айттым деп. Неге андай себеп менен айтып атасыз? Ага чейин Эрнес ошо Төрткөлгө чейин Эрнес машинаны айдап келген. Ошон үчүн мен баягы ошо ойду эле айттым. Мен сен айдаба, Эрнести күчтү Эрнеске бер деп эле түшкөм мен. Эми анда кийинки суроо чыгат да, эмне үчүн ал өзүнүн машинасын башка бирөө Төрткөлгө чейин айдап келип атат? Кандайдыр бир себеби барбы жокпу? Мен мас ичкен болуш керек да. Ошон үчүн Эрнес айдап. Мас болгондуктан Эрнес айдап келген, туурабы? Туура түшүндүкпү? Сиз эми ошол жерде күбө өттүңүз да. Сизге кийинки суроода сиз өзүңүз ичкенсизби? Ооба, ичкен. Анан эмне үчүн могу медицинское освидетельствованияда сизди алкогольный опьянениеси жок деп жазып атат да? Анысын билбейт. Бирок ичкен. 18 күнү өтүпсүз. Ооба. Кийинки суроода экспертизага каныңыз алып атат да? Кайсы күнү алган экспертизага? Так, 19 күн алган. 19 күнү саат канчада алган? 5-нде салды. Бул жерде 12-ден 42 мүнөт өткөндө деп жазып атат да? 00:42 деп жазып атат. Түн жарымында алды беле?
19 günü. Yok, gündüzü. Ekinler koyulganda tüm gün ekin esirttik. Yok, gündüzü. Gündüz el algan mı? 19 gün. Abi niye oşo asibiyet isteğine barganda sırası kangardı, koşu tapşırmadыңlar? Sizler emin spesialistсиңер да. Özler oradan işleyiciler. Бизге токтомду карматкандан бар тапшырып жөндөн бар биздин колубуздан кан алып бара бербейбиз. Бизге токтом чыгарып бергенден кийин барган. Asibiyet isteğine emniye var herhalde. Бизде асибиетсин өтүп болгон деди. Ошон үчүн өттүк. Указание келген ошон үчүн. Asibiyet isteğine özüңөр барганын Жок, өттүңөр. Ким алып барды силер? Уже эсте жок ким алып барган. Направление асибiyet isteğine Направление ошо эме берген. Участок ошо инспектор участковый берген. Keyingi soruda ошол силердин 5 грамм қан алып атат. Караша 19 күн күндүз алды. Ошол каныңар 1 айдан кийин ошко экспертизага келет да, клиникалык экспертизага. Силер сураган жаксыңарбы? Эмнеге 1 ай кечип кетти? Мен азыр сизден болуп 1 ай жүрөсүң. Мен азыр болуп сизден. Мына могул жерде Мен азыр болуп сизге. Айтсам, мен азыр болуп сизден. Ушу 1 ай кийин жөнөтөм. Хорошо, аны болот. Сиз өзүңүз тапшырган каныңыздын результатына кызыгышыңыз керек бе? Эмне болду? Мен ичкенде отам. Эмне болду? Спокойно жооп бериңиз кыздар. Спокойно жооп бериңиз. Сен Так, дагы суроо бере бериңиздер. Дагы кимде суроо бар? Адвокат. Бул ошо экспертизаны чыгарган боюнча маалыматыңыз жок. Жок. Кийинки суроо да. Сиз телефонуңуз 557 78 75 10 бирөөсү туурабы? Ооба. Экинчиси 777 41 74 77 туурабы? Ооба. Үчүнчүсү 77 Жок. Үчүнчүсү жокпу? Кимдин телефонунан да 777 39 22 34 деген. Сизге тиешеси жокпу? Анда ушул эки телефон тең жаныңызда болгонбу ошол учурда? Ооба. Ошол күнү толугу менен. Ооба. Анда кийинки суроо чыгат да. Күндүзгү саат 11ден өткөндөн кийин 11:30 сиз ошо жанагы тоого эс алганы барган тарапка баргансыңарбы, барган эмессиңерби? Кандай дейт? 11:30 жанагы эс ала турган жагыңарга баргансыңарбы, барган эмессиңерби? Сиздин телефонуңуздун распечаткасы Мен семинар RRS 40 менен чыгып атыр. Ал бир сайтын чекен, бир эле антенна иштейт экен, башка эчтеке иштебейт экен. Мен өзүм текшердим айдычы. семинарда саат 12-де бүтөт кантип Бир телефонуңуз ошол жакта жүрөт да, ошол эле учурда экинчи телефонуңуз Баткенде отурат да. Телефонуңузду бирөөгө берип, же болбосо көрүп кел, ешкимге берген эмес. билип кел деген нерсе болгон эмеспи? Ешкимге берген эмес. Берген эмес. Кийинки суроо да. Бардыңар саат канчада? 12-лерде или 11:30 чыгып кеттиңер беле Баткенден? 12-де семинар бүтүп атат, 12-ден өтүп чыгып атабыз биз. Тигине эмнеге качан бардыңар тоого? Саат канчада бардыңар? 1 сааттын ичинде барып калдык да, ошо бүтүп көлдүн тоосун. Сизге чейингилердин баары саат 12-де Баткенден чыгып кеттик деп атпайбы? Ооба, туура эле 12-ден өтүп чыгып атабыз. Мен айтыптамбы, 12-де семинар бүтүп атса, анан 12-ден чыгып кетебиз. Дагы суроо. Адвокат. Телефонуңуздун маалыматы боюнча азыр суроо тактап коеюн. Сиз Баткенге 7:30 келип атасыз, туурабы? 7:45-те үйдө болуп атам. Бул Баткен территориясында 7:30 келип 7:45-те үйдө келсеңиз. Аны ошого чейин телефонуңузду иштеткенсизби, иштеткен эмессизби колдон? Жок, иштеткен жок. SMS сообщение алган эмессизби? Жок. Азырынча суроо жок. Адвокат. Азыр суроо берем, бирок суроонун астын бир мен такташтырып алайын.
азыр мынау боюнча вопрос пайда болот да. Мына жаза процесстик кодексинин 291-беренесинде соттук териштирүүнү кийинки калтыруу жана жаза ишин токтоттуруу дегенде 5-пунктунда колдонууга жатуучу мыйзамдын конституциялуулугу жөнүндө маселе боюнча Жогорку соттун Конституциялык палатасына суроо талабы менен кайрылганда, сот Жогорку соттун Конституциялык палатасы чечим кабыл алганга чейин иш боюнча өндүрүш токтотуп турат деп көрсөтүп турат. Азыр бул жерде Калыков Мелистин өтүнүчүн сиз канааттандырдыңыз. Маселе бар экендиги боюнча чечтиңиз. Ошон үчүн азыр биз бул маселе чечилмейинче териштирүү жүргүзүүбүз канчалык объективдүү болуп калат дегенде. Себебин айтып атпаймынбы? Биз азыр Кыргыз Республикасынын ушул 2017 жылдын мына ушул Кыргыз Республикасынын процессуалдык жаза кодексин, Кыргызстандын жаза кодексин, ошондой жооптар жөнүндөгү кодексин, күчүнө киргизүү жөнүндөгү кодексте так көрсөтүп турат да, сот арачылары Бишкек жана Ош областынын сотторунда 2020 жылдын 1-январынан деп. Эгер ушул көрсөтүлбөгөндө, анда мен токтотмокмун. Себеби дегенде, мынау мыйзамда 2015 деп атат депчи. Вот ошон үчүн азыр вот. Себеби бул мыйзам бизге мына 1-январдан күчүнө кирип бардык мыйзамдарды, ушу жаңы мыйзамдарды күчүнө киргизип атабыз. Бул дагы өзүнүн юридикалык күчүгө ээ. Ошондуктан мына өткөндө даже президент айтты, 2020 жылдын 1-январынан баштап сот арачылары Бишкек шаарынын жана Ош областынын сотторунда иштей баштайт деп. Азыр эми просто себеби дегенде бул жерде эгер ушулар жок болгондо, анда мен чын эле каралбайт элем, болбойт. Мен жөндөр айтайын деген мындай да, эгерде биз азыр ошол маселе жаралып атат да, ал маселеге Конституционный палата гана эме аныктап берет да, ал биздин эмебизге кирбейт, бул жерде отургандардычы баягы. Ошон үчүн биз могу 291-берененин талабын аткарышыбыз керек. Эртең маселе пайда болот, силер Конституционный палатага болсо кайрадан сурашка туура келет баарынча. Ошон үчүн мен сизге өтүнмө келтирем. Мыйзам чегинде алып кетели. Себеби кандай маселе болсо дагы уже сиз чечип бердиңиз, Конституционный палатага кайрылыш керек деп канааттандырдыңыз. Биз кошумча ошол эмени бердик. Эгер бул маселени чечпесек, эртең кайрадан ушул эмелердин баарын кайрадан сурашка туура келет. Анан сот арачылары жөнүндө өзү шарттар бар, билесиз. Эмес, ошон үчүн мен өтүнмө келтирем сизге. Ушул 291-берененин 5-талабын аткаруу боюнча. Туура, протокол үчүн дагы айтылсын. Ошол үчүн мен сиздерге өтүнүчтү кандырып, вот уже жарыя кылып, андан кийин карай беребиз деп атпаймынбы. Мен негизин дагы түшүндүрдүм. Себеби дегенде, эгер түздөн-түз карама каршылык болгондо биз карай албайт элек. Мен мына мыйзамды жетекчилик алып, бул жерде мыйзам, ал уже только бизде баардыгы иштеп атат. Сот арачылар эч жерде күчүнө кирген жок. Ошондуктан азыр бизге просто баягы типа консультация. Туура, мен айтам, сиздин эмеңизди өзүңүз чечесиз, бирок бул жерде айтып атпайм, бул жерде консультация деген эмес. Эгер запрос менен уже өтүнүч канааттандыргандан кийин биз токтотуп турушубуз керек. Мен созуп турайын деген жокмун, мен суроолорумду бере берем. Просто эртеге маселе жаралып калат да ушундайчы. Маселе жаралбайт депчи. Ушул маселе боюнча сиз туура айтып атасыз, болбосо бар. Урматтуу көргөндөр өзү айтып кетпедиби? Өзүңүз да тактап бердиңиз. Ошол мыйзамды күчкө киргизүү боюнча 12-беренесинде каралып атат. Ош областында жана Бишкек шаарында 2020 жылдан бери баштап иштейт. Бирок суроо туулуп атпайбы? Мыйзам чегинде. Ош шаары, Ош областына карайбы, Ош областына баш ийеби, же Ош шаарынын өзүнүн макамы барбы? Ошол Ош шаарынын статусе второй столицы деген мыйзам болуш керек мен оюмча. Ошондо жазылып турат. Жок, мында. Бизнес. Ош областы дегендечи биздин Ош шаардык соту Ош областынын сотторунун 1-инстанциясы. Бул уже мыйзамда эме кылынган. Себеби дегенде Ош шаардык соту Бишкектегидей өзүнчө эмес. Биз Ош областынын сотторунун шаардык, райондук сотторунун бирдей эмесибиз. 1-инстанциядагы барабыз. Ошол беребиз. Анан экинчи маселе, ушу прокурор айтып кетти өзүбүз тастадыгы. Ошо 12-беренеде күчкө киргизүү боюнча жазылып турат. Ушул УПКнын
45 главасы 2020 жылдан бери күчкө кирип иштей баштайт толук кандуу деп. Анда суроо пайда болуп атат. Башка главалары, башка статьялары иштей береби? Иштей берет, туурабы? Жазып, ооба, процессуалдык кодексин ошол сот арачылары жөнүндө эле. Анда суроо пайда болуп атат. 263 берене 45 статьяга тиешеси жок. Бирок ал жерде жазылып турат. 130 статья менен айыпталган жарандардын иши толугу менен межрайондуу сотто присяжныйлар менен гана каралат. Башка тартип жок деп турат. Ал 45 главага тиешеси жок. Ал карама-каршылыкты кандай кылабыз? Алардын баардыгы ушул 1-январь 2020 жылдан баштап да. Так, сурооңузду бериңиз, адвокат Кумуров. Айтсаңызбы, сиз айтып атпайсызбы өзүңүздүн көрсөткөнүңүздө. 18-20 чамасында жанагы Төрткүлдүн жанынан жөнөткөндө мен алдыңкы жүргүнчүдө отурат элем, анан баягы машинени айланып өтүп, сен айдап атып жерибизге бер дегенче кетип калды деп. Ошондо сиз машинени айланбай эле ошол жерден ключ тагып койсоңуз болот эле, жанында. Проблема турганда калып турат. Колунда болчу деп. Алсаңыз. Колунан барып тартып алышым керек. Айланып барсаңыз деле ошентип аласыз. Жок, мен айланып барганда эрнисти алып туруп, отуруп койдум. Эрнисти. Экинчи суроо, сиз айтыңызчы. Негизи ушундай ишти болтурбай койгонго сизде мүмкүнчүлүк бар беле? Эгер мүмкүнчүлүк болсо, Эгер мен билсем, вообще охотага барбайт, ошо ИСЛга барбайт. суроону жогот. Так, айыпталуучу калыпты. Сурооңуз барбы? Суроо бар. Бериңиз. Ушул тогочу идеяны тога эртең чыгабыз деп койдуңуз. Койгун эсиңизде да. Ошол кимден уккансыз, кимден жеге чыккан? Прокурор, район прокурор Калыбеков Нурлан айткан, Алматынын тоюнда Төрткөл жакка ИСЛга барабыз деп, болупту деп турган. Ким инициатор болгонун мен билбейм. Башкача айтканда, ошол маалыматты, ошол идеяны Калыбек Нурландан уккансыз, туурабы? Кийинки суроо. Ошол жолду кетип барат. Ошол жолду билбейбиз. Астынан айдагыла Нива менен деп экөөбүз сүйлөшкөнбүз, туурабы? Артынан Lexus менен айдайбыз. Туурабы? Анан ошол мезгилде Мирлан, сиз айткансыз, Мирлан оң тарапты карап эле айдап кете бергиле, адашпайсыңар деген сөз болгон, туурабы? Сиздин показанияда да ошону жазылып турат. Ошо показаниядан баш тартып атасызбы? Эмне деп показания? Ошол оң тарапка кайрылып айдаган боюнча деп жазылып турат. Ошо Ниванын аркасынан эле айдаганбыз. Оң тарап, сол тарап деген сөз жок. Стрелканы тапканыбыз эсиңиздеби? Ал стрелка бар эле. Ошол мезгилде айтпадыңыз беле? Стрелка ошо сол тарапка турган. Анан жолдо бир кетип атканда бир токтоп Ниваны таппай калганыбызда дүркү менен карап көргөнбүз. Ошондо бир Audi жүргөн. Эсиңиздеби? Тоң башында? Оң жакта. Тоң жакта Audi жүргөн. Туурабы? Ошондо Audi эмес, билбейм, бир машина турган. Audi деп сиз айттыңыз. кара көп түштү. Туурабы? Көрмөй. Каттарыңыз. Жолдо кетип баратканда 3-4 жол токтогонбуз. Туурабы? 8 частька чейин мосттон өтүп, андан кийин мосттон өткөндөн кийин дагы телефон разговорлор бүтүп калат экен, связь жок деп токтогонбуз, туурабы? Ошол жерде баарыбызды ишип атканбыз да, туурабы? Жана айтып кеттиңиз, 0557 78 75 10 деген сиздин номерби? Андай суроо пайда болуп атат да. Жана эки номер дагы жаныңызда болгондо турат. Туурабы? Телефон аппарат. Номер менен анын 777 417 477 2 номер. Үчүнчү номер жок. Жаныңызда болгондо туурабы? Телефон менен жанымда болчу. Жана ошонтип айтып кеттиңиз, адвокаттын суроосу. Анда суроо пайда болуп атат да. Ошол 5-чи томдо 232-чи страницада турат. Телефон распечаткалар боюнча, место дислокация боюнча 16:56-га чейин Баткенде сүйлөшүүлөр болуп атат да.
Башкача айтканда баягы распечатка номери 5973 УВД Баткенский областынын распечаткасында турат. Ошол специальный оператордун официально берилген тастыктамасы белгилүү. Ошол 16:56-га чейин саат 11-де, 12:30, 15:03-тө, 16:56-да Баткенден телефон разговорлар чыгып атат. СМС келип атат, сүйлөшүп атат. Эң көп 3 мүнөткө чейин сүйлөшүүлөр болду. Сиз телефон аппарат жаныңызда болсо, туура. Баткенде телефон менен ким сүйлөштү же Баткенге келип кеттиңизби? Кандай түшүнүк болду? Себеби ошол тоодо аябай эле арак көп болгон, туурабы? Коробка арак болгон, жаныңызда болгон. Негизин артында коробка менен салып берген, туурабы, мыйла менен. Туурабы? Ошол мас болсо, ошол тоодо жүрсө, мен эсимде да бир машина менен кайра түшүп, кайра келгениңизчи. Мен нече апарган? Госрегистрдин ак журналистин окуясызбы? Тоодо? Дагы суроо. Анда дагы кайталап сурайын. Баткенде РС H2 деген станция бар, РРС 40H1 деп. Бул город Баткендин башкача айтканда центринде, больница тарапта, анан базар тарапта ошол мезгилде жүрүп атасыздар. Кандай болушу мүмкүн? Өзүңүз кантип ойлойсуз? Же 1:30-га бергенсизби телефонуңузду? Саат канчаларда жүрөт? Айтып атпаймынбы, саат 2:de, 15:04-тө, 16:56-да ошол Баткенден чыгып атат телефонуңуз. Тоодо жүрсөңүз, телефон кандай кетип калат? Ошол специалисттердин башка эмнеге чыгат? Же госрегистр арашын менен телефонуңузду берип жибердиңизби? Андай болгон эмес. Кийинки суроо. Ошол баарыбыздыкы эле, меники, Байбосуновду, Атибековду, Калыбековду, баарыбыздыкы 12-ден баштап 19:58-ге чейин связь жок деп телефондор өчүп, незонный действие деп чыгып атат баарыбыз. Звонокта болгон эмес, эчтеке келген эмес депчи. Сиздин телефондо баардык разговорлор болуп атат. СМС келген, может. Именно сүйлөшкөнсүз ошол мезгилде? Эч ким менен сүйлөшкөн жок. Эч ким менен сүйлөшкөн эмеспи? Андан кийинки суроо, ошол эле протокол осмотра Баткен уулу Имманазар уулу А деген следователь көргөн экен. 19-күнү. Samsung GT 19-19-2 деген номер сиздики да аппарат. Ошондо чыгып атат. Самарбек, прокуратурада Самарбекти 0551 57 00 Чалган болот. Ошол киши менен саат 13:14-тө сүйлөшүп атасыз. Андан кийин 14:55-те 0554 66 09 деген номер аял менен сөйлөшкөн. Нур деп жазылып. Тура эле. Андан кийин 16:56-да кайра Самарбек менен сүйлөшүп атасыз. 18:44-тө кайра эле ошол Нур менен сүйлөшүп атасыз. 19:01-де Зулфукаров Эмиль чалып атасыз кайра. 0557 75 Тура. Анан 19:55-те кайра эле Нурга чалып атасыздар. Бул сиздин телефондо айттыңыз, туурабы? Жаныңызда болсо, тоодо жүрсөңүз. Мен айттым сизге. 17 Баткенде чыгып атат да баары. 17:45-те менин жолгом аялым Мамажыковдун үйүндө болчу, ошондо мен чалгам. Мен келдим, не кылайын, алып келейин макул. Өзү турат деген үчүн мен күтүмө алдым. 17:45-те үйдө болдум деп айттыңыз азыр. 19:45. 19:45.
45-ке чейин ошол көлдүн жанынан кетип туруп атасыңар да. Ошол мен күчтү алдык машинадан түштү ала албайм, экс айдап кетти деп атасыңар. Ошол мезгилде машинанын багажнигин эч ким ачкан жокпу? Эчтеке жүктөргөн жоксуңарбы? Мен алсын көргөндүм. Мен эс алайын деп алдыңкы сиденьяда отургам. Машинанын ичинде отургансыздар, Lexus'та, туурабы? Машинанын алдында отурсаңыз, уктаган эмессиз, туурабы? Жөн эле көзүм илинип, мындай көзүм жаап отургам да. багажник ачылганын сезген жоксузбу? Сезген жокмун. Эч ким келген жокпу? Эчтеке баягы Байбосуновдун, Калдыбековдун, Базарбай уулу Эрнесттин показаниясына айтып турат. Эми айтып Сиз жардам берип, ошо Нивага жүктөрдү, кайра жүктөп бөлүштүргөнбүз. Эми алардын өзүнүн показаниясы, мен өзүм показания айтып атпайм. Эми карама каршы келип аткан үчүн чындыгы чыксын деп суранып айтып атпайм тактагы. Сезген жоксузбу? Жок, сезген. Көргөн да жоксуз. Андан кийинки суроо. Ошол эле распечаткада 19-28-де Кызыл жол H3 деген станция бар. Ошол жерден телефонуңуз кайра сүйлөшүү болуп атат да. Ага чейин 16:00-дө рейс H2 башкача айтканда Баткенден саат 6 чаманда Баткенде сүйлөшүп атасыздар. 19-28-де кайра Кызыл жол H3 деген бул көл тарапка кетип бараткандагы башка участок алдында ташташкан. Ошол жакта кайра жүрөсүз. Кайра суроо да, эмне себептен мындай болуп? Ошо специалисттердин сураш керек. Эмнеге ошоктон келди? Мен ошо үйдө болгом, саат түнү 2 чалгандан кийин анан мен милицияга бардым. 6-га чейин ошол ишке Баткен шаарынын милициясында. Ошол 19-28-де Курманбек уулу тактаган жазып алсаңыздар. 19-28-де Кызыл жолдон чыгып атат станциясы. Ошону менен 23-18-ге чейин телефондор өчүп болот. Эч кандай сүйлөшүү жок болуп атат. Видео эс алгансызбы же көл тарапта? Видео эс. Андан кийинки суроо болду. Показанияңызда 17:00-дө кайтты айтып атасыздар. Рульда Ажыбеков, өзүңүз, Нурлан, Булат деп кайтып атабыз. Ошол баягы Булат биз отурган жерде. Ошол турабы? Ошо показанияңызда турасызбы, турабы? Көптөгө чейин ошо Нивада келген. Анда суроо пайда болуп атат да. Кайтканда сиз 4-5 адам басып келген экен, анан 2 машина артыбыздар дасторконду жыйнап келген экен. Ошондо сиз кайсы тарабында болмосуз? Дасторкон жыйноочулардын ичиндеби же? Жөө баскандардын ичиндеби? 19:55-те үйгө келдим деп атасыз. Туурабы? Ошол менен Мирлан саат канчада чалды сизге? 9-дан 9:45-те ушунча. 9:45-те. Ошо маалыматты эмне болуп атканын, кайда болуп атканын баарын Мирландан уктуңуз. Анда кийинки суроолор пайда болуп атат да. Мирланды кечээ сураганды толук тастыктап шарт болбой калды. Ошол мен ошону продолжение айтып кетебиз. Эртең тоого чыгабыз, ошол Ташкордо даяр экен деп Санжар менен сүйлөшкөнсүзбү, сүйлөшкөн эмессизби? Сүйлөшкөн эмес. Той бүткөндөн кийин түз эле үйгө кеткенсиздерби? Алтынбек. Райондук прокуратурада мага жактын ошо кайра карап ичебиз деген маселе чыгып атат. Аны кандай дейсиз? Себеби ошол башкалар показаниясына туруп, эртең менен Мирлан уктап калган себеби күнгө чейин мен кайра карап иштебей деп. Тойдон uzatып атканда колуңарга запискасы менен аракты бербедимби?
Дальше içerisinde. Ошондо сиз барган жоксузбу? Билгелеп алгам мен. Сап? Билгелеп эс алдым мен. Ошо 16-сынан 17-си өткөн күнү райондук прокуратурага барган эмес. Мен билбадым. Анан түнкү саат 3-тө 4-тө чыгып атасың кайда? Түн жарымда. Не тур жай? Барган эмес. Жок барган. Анда телефон распечатка бар жалганбы? Же кандай түшүндү? Качан барыпсың? Айтпайсың керек. 17-сынан 18-ине өткөн күнү. Жок барган. Барган эмес, тоодан кайтканда ошол Lexus'ту ким айдаган? Лексусты келатканда Дастархан чөткөл жактан келатканда Эрнест элек. Эрнест келген, башка показанияларда мен айдап келиптирмин, Ажыбеков айдап келиптир. Сиз баратканда сиз айдап баргансыз, келатканда Эрнест элек. Эрнест келген. Ошол көлдүн жанында кайсы жерде именно тактап айтсаңыз, кайсы жерде турабыз? Эсимде жок ошол көлдүн жанында. Көлчө Эме кафелер бар, кафенин ылдый жагында. Бул жерде кафе бар экен. ошол кафенин эгеси менен 2-3 клиент бар экен ошол күнү. Өткен райондун жарандары ал жерде эч кандай Lexus менен Niva адамдар турган эмес деген маселе чыгып атат да. Адашкан жоксузбу, башка жерде турган жоксузбу? Адашкан жоксуз. Анда кийинки суроо да. Ошол көргөн айтсаңызбы, ошо аңчылыкка чыгардан алдын Баткен райондук прокуратурасынын текшерүү болгон экен комплекстүү. Сиз катышкансызбы ошого? Приказ чыккан бирок качкан. Баргансызбы ошого эмеге? Комплекстүү текшерүү. Комплекс текшерүүгө приказ чыккан. Мен деле барып. Жок, ошо баргансыздар текшерген? 2-3 бала барган. Мен колум бошоп информациялар барган үчүн бара алдым. Анда жооп берсеңиз. Так приказда бар эле комплексный. Мирлан Калыбеков жооп берип атат да. 2018-жылдын 17 ноябрында эс алууга чыккандын алдында областтык прокуратурадан комплекстик текшерүү боло турган болуп, Кушубеков, Эгембердиев, Ахматов, Кожоназаровдор келип мага киришти. Машина алышына киргенбиз, бирок официально текшергенбиз. Приказ менен ознакомить этип, мына биз келдик деп туруп, ай мен кайра текшербестен өзүнүн иштерин кылып. Ошол текшерүүнүн жыйынтыгы эмне болгонун билесизби? Экинчи суроо. Сиз айтып атпайсызбы, жанагы көлгө кайтып келгенде Калыктык менен Мамажаков машинада кетип калды. Ошондо кандай абалда кеткен машина? Тез кеткен. Тез деген кандай? Кооптуу кеткенби эле кандай? Тез эле кеткен. Как мас кандай, ошондо эле келет. Ошо эми тез кетсе сизде ошондо мындай ой пайда болбодубу дейм да. Жок, андай ой. Мас адамга өзүмдүн начальник. Ошо мас болгон үчүн мен түшүп Эрнесттен Эрнест халык эмеге медиске түштү деп мен ошону разбирать этип түшүп туруп ошо кайра алып туруп берип коеюн деген майнда түшкөнсө ал айдап кетип калды. Айдап кетип калгандан артынан машина менен баргандарга куладыңызбы? Не себептен? Ойлогон жокпуз, эки областына жетекчиликке кетип атат. Жок, за рулем мас болуп атпайбы, за рулем? Ушундай болуп калды, бир эле машина болуп калды. Эме ким Ажыбеков анын өзүнүн машинасын чакыргандан кийин бөлүп. Кечирип коесуз, Нива бар беле, Нива? Нива менен барсаңыз болот эле го. Мен я же не за рулем, я же был пьян. Суроо жок болчу. Дагы суроолор бериңиз. Сиз айтсаңыз, бардыгың артынан арак ичкен мастык деңгээлиңер кандай эле, ар кимге ар кандай бирөө согурак, бирөө масыраак белең. Мен билбейм. Мен өзүмө жооп берем, потому что мен кызыгуучумун. Канчалык деңгээлде кызыгасыз? Басып жүрөт эле. Басып жүрөт эле. Сиз анар менен бирге отуруп ичкенсизби дасторкондо? Ооба. Анарбайдын мастыгы кандай деңгээлде? Басып жүрөт эле. Биз баарыбыз биздей эле басып жүрдүк. Жөө басып жүрдүм. Анайлы болуп состояние жакшы эле болчу. Сиз капа болбоңуз, просто бул жерде чыгарган заключение боюнча Анарбайдыкында 3,7% спирт болуп атат да, бул деген почти отравление да. Ошого сурап атам. Анарбай силерден көбүрөөк иштеби, куйгуламага деп эле иче берди.
Эми мен көп ишти, аз ишти деп айта албайм. Ишти баары түзүүчү. Дагы бир суроо да. Силер ошол жерде шашып пиширип жегенден кийин отундарды алып калган экендер. Эмне кылдыңар ошол отундарды? Мен шашлык отун боюнча ишим деле болгон жок, чын айтканда. Жанагы Lexus'tan жүктөрдү алмаштырып салганда сиз катышкан эмессизби? Жок. Daha sorular var mı? Жок бар. Yok mu? Суроо бар. Tak veriniz. Ошол тоодо сүрөткө түшкөнүбүз эсиңдеби, туурабы? Ошо сүрөткө түшкөндөн кийин кайра карап ичкенбизби? Ичкен болушу керек. Кайра ичкенбиз, туурабы? Андан кийин машинага отуруп, кайра кетип, кайра талаага чыгып, кайра карап ичкенбиз, туурабы? Туура эмеспи? Андан кийин арак ичилген эмеспи? Көлдүн жагындачы? Көлдүн жагында ичилген. Ичилген эмес деп атпайсызбы? Көлдө ичилген. Туура. Көлдө ичилген. Daha soru. Башка показанияларда башкача жазылган. Мен өзүм болгон көргөнүн ачтым. Показаниялардын ичинен эң кыскасы сеники экен. Daha soru. Эң суроо. Баягы талаага чыккандан кийин ичине дөңсөнүн жанында отуруп сүйлөшүп, жарашмай кылган эсиңде. Мен ким менен урушкан? Жок, эч ким менен урушкан. Эч ким менен урушкан жок. Байбосунов менен урушкан жок болду? Жок. Мен көргөн жок. Байбосунов менен Анарбек урушкан жокпу дастархан? Ошо проверкалар боюнча сөз болду. Калбек Нурларды текшерип атасыңар. Жок. Шеф Биз ал жерде отурганда башка эле тема болгон. 22-ноябрда кантип өткөзөбүз, кийинки пландар кандай болот, иш пландар боюнча сөз. Жакшы маанайда эле отурганбыз ол жерде. Daha soru var. ошол дастарханда уруш эсиңерде жокпу? Жок. Кайым айтыш ушул Байбосунов жанагы Болгон. Ондай ишти болгон. Параш деген сен бизде эки достойный кандидаттар бар эле. Алар жок эле. Мында сөз болгон го? Ондай болгон эмес. Daha soru. Анда кийинки суроо ошол талаага чыгып, ошол Нивада акырында калып атасыңар да, туурабы? Мирлан, Эрдин, сен бол, туурабы? Ошондо көлдүн алдында элди көрбөсө. Көлдөн чыгып түзүлө баткен кетесиңерби? Түзүлдү. Ажыбектин аркасында. Талаага кайрылган эмессиңер. Андан кийин мени жак, муну жак көргөн жоксуңар, карап ичкен жоксуңар. Айта бербейсиңби ушуну? Жок, эч. Көргөн эмессиң. Bolgan şunlar. Eseniz mi? Болгон эмес. Var. Daha yok mu? Veriniz. Айтсаңыз, сиз эми бөлүм башчы болуш дегенсиз, туурабы ошол. Сарытаева Айнура өзүнүн показаниясын жазып атат да. Ким? Жабылган үчүн. Жолдошум дейт, кесиптештери менен жакшы мамиледе болчу, бир жолу Байбосунов менен кандай иштешет экенми деп сүйлөгөн болчу дейт. Анарбай эмнеге кантип айтканын мага түшүндүрүп берген эмес, мен да анын сөзүнө маани берген эмес экенмин. Эми суроо, сиз эми бөлүм башчы болсоңуз, Байбосунов зам болсо, ушундай бир карама каршылыктарды экөөнүн ортосунда байкагансызбы? Жок. Так. Тем более менин начальник Ажыбек. Ал менен байланышта иштеген. Байкаган эмессиз да? Байкаган. Суроо жок. Так. Сиз айтсаңыз, ошол жолго чыгардын алдында кафеде Мама Жакып Анарбайга чай берелек эле келгенден чай берип коелу деген сунуш кимден түшкөн? Андай. Кан жоксуңбу? Суроо жок. Так, soru var mı? Yok mu? Veriniz. Ошол тоого чыгып, кийин кеткенден кийин ошол Лексустун артынан келип, араб ичип отуруп, урушуп кеткенден кийин негизи ошол окуя болгон жерге дөңсөнүн жанына барган эмессиңби? Нивада. Жок. Ак мөлжекти служебный государственный машинасында көргөн эмессиңби? Анда бизди ким урду экен, да?
Мирлан, Сейм, ал жерде андай урматтуу прокурор, ушул жерде тактоо үчүн маселе бар. Ошол 4-5 томдо турат. Отпечатки обуви, следы. Ошол место происшествия иши табылган жерде бир 20 метр диаметрде кан төгүлгөн тактабыз. Ошол жерде уруш мушташ болгон. Ошол жерде даже сүрөттө көрүнүп турат. Ошол ботинкенин 2 эле ботинка эмес, 5 ботинканын отпечаткасы турат. Эгерде биз Мамаджаков өгөз эле болгондо калган 3 ботинканын отпечаткасы кайдан келип чыкты деген суроо пайда болуп атат да. Суроону бериңиз, сиз кимге жазасыз? Жок, аз берем. Ошол себептен тергөөчү да Мизамов да ошол жаап жашырып келди. Бүгүнкү күндө ачык айкын айтылып атат. Ошол жерде мына обувьту качан тапшыргансыңар экспертизага? ошо качан билбейм, ошондой атасында полный кийимдерди тапшырып алды. 16 декабрда тапшырып атышат да кийимдерди. Башкача айтканда бир ай өткөндөн кийин кийимдерди отпечатка обувьтарды тапшырып атышат. Ошону тактасак кандай болот? Мизамов. Дагы суроо бериңиз. Башкача айтканда бул тергөөнүн кемчилиги. Ал жерде болгон эмессизби? Жок. Андан кийинки суроода ошол эле жерде, ошол эле материалдарда турат. Протекторлор, машинанын протекторлору боюнча бир эле Lexust'ун протекторунун куюлмасынан алынган деп жазылып атат. Бирок ошол эле жерде сүрөттү жакшылап карасак, Lexust'тан башка 2 протектордун изи турат да, ошол эле жерде. Аны тиги тергөөчү чакырабыз. Ошого суроо Жок, бересиңер. мен жолдош прокурорго тактап беретинди айтып атам да. Себеби Кожоназаров Алтынбек, Эрнест, Мирлан үчөөнүн Ивада калып ошол жерге барышкан. Көргөн үчүн айтып атам. Жок, суроо бериңиз, баргансыңарбы деп. Баргансыңбы? Жок, Кийинки суроода ошол жерде эч ким менен урушкан эмес да. Баарыбыз бири-бирибизди жакшы көрүп эле, эч ким менен сүйлөшпөй эле кайтканбыз да, туурабы? Жалган, чынын айтканда, ошол бир эле мезгилде, чынын айтканда, ошол дастарханда отургандан кийин Мирлан тоого чыгып кеткен, билесиңерби? Ажыбек чыгып кеткен, улан акутага чыккан. Андан кийин сен деле астына кетип, ошол кайсы машина менен баргансың? Аткен тарапка бир барып келгенсиң. Баргансыз. жок барган Ошондо госслужащий начальник машинасы менен түшкөнүн көргөнбүз. Ошол жерге машина барган. Аны кандай түшүндүрөсүз? Жок. болгон эмесмин. Ошол место происшествия ошол 2 машинанын изи деле. Ошол машиналар көрүнүп атат да. Ага да барган эмесмин? Катышкан эмес. Жок. Анар парашютисттер айтылып, вайрусун көрүшүп, биз Ажыбек экөөбүз даяр кандидат прокурорлукка турганыбызда келдим, макул келдим. Ген прокурор досум экен. Ал чуркап жүрүп назначение кылды. Эми артыбыздан баарыбыздын бири-бирибиздин чукул атасын, проверкалар Мирлантын баштадың, туура эмес да деп урушканы эсиңдеби? Андай болгон эмес. Сени менен Мирлан токтотуп, да, Байбосун туура айтат. Ушул маселени жөн эле койсоңуз, жакшы эле иштесек болбой беле деп ортого түшкөнү туура эмеспи? Болгон эмес. Ошо Мамаджаков менен группалашыбыз, бирге көптөн бери дос болуп жүрөбүз. Эми койчу деп суранган эсиңби? Баш эмес, кусташы дос. Кусташы. Туурабы? Кусташ дос. Ортого баардыгы эле билет. Ортого түшкөнүн эсиңде жокпу? Байбосун урушуп кеткен. Досум кусташ болду. Жок, Ушкан эмес. Сиз толук айтыңыз да. Жок. Жок, ушкан. Калыбек Мирлан менен кайсы телефон менен байланышып жүргөнсүз? Номерлери эсиңизде? Гонча Билайн. Билайн, 0777 39 22 39-ту? Эсиңизде жок, э? Бирок ошол мезгилде
суротулуп атат да. Сиз менен дайым ошол 0778 деген номер менен башталат экен, 392239 деген номер менен байланышат экен дайым. Байбосумов менен Мегафон менен байланышып алат 0552 46 деген менен, Ажибек менен дагы башка номер менен, персональный адрес менен башка номер менен байланышат экенсиңер да. Эрдис менен да башка номер менен байланышат экенсиңер. Эмне себептен? Телефон. 19:00-да Байбосумовго чалып атасыңар да. Эмне жөнүндө чалып? Жалган жок. Распечаткада турат. Турса, ошол. Распечаткада турган адам жооп берсинби? Эксперттер, Çalgan emesmi ortam? Çalgan emesmi, başka emesmi var. Так, дагы суроо. өкүнөсүңбү? Şu ökünem sizlerge salıp vergen için ökünem. Өзүңөр Ökünem şu dostumdu sana salıp vergen için ökünem. Досуңа болушпайсыңбы? Сен сурап атқан ким азыр эчке чыгарып берет. Ошол Şu жерде geçirim sırayım aylardan mama жақсына tutuğandı. ошол жерде Коргоого үчүн эмне Ой, мен чыкпай отуруңуздар. өзүңүн начальник өзүң коргоо. ошол тоодо бир суроо дайым эле ошол прокуратурада эмне болуп атат, үй курулуп аткан боюнча маалыматың бар да, туурабы? Var bile görüp turdu. Азырга чейин курулуп атат. Жамшыттык ген прокурор келип, капсуласын салып атканда бар белеби? Ошол жерде бүт облустун жетекчилери, мен дагы баарыбыз Лейлек Сүлүктүгө чейин барып, келип капсуласын саламыз, туурабы? Конкурс боюнча бир дагы мындай сөз уккансыңбы? Ошо конкурсту туура эмес өттү, же туура эмес жеңүүчү болду, мыйзамсыз болуп атат, Bilmeyim. стройканы токтотуу боюнча деп. Билбейсиңби? Сен өзүң суранып, мына фирмага бербейсиңби деп мама жактын жанында айткан нерсең жокпу? Bilmeyim. Урматтуу сот кийинкисинде ошол өз колу менен жазылган материал бар. Ошо тиркеген делого тиркеп беребиз адвокатымды. Ошол баягы кол жазма боюнча экспертизада жөнөткөнү сунуш кылабыз. Так, дагы Аны суроо. кандай түшүндүрөсүң? Bilmeyim. Эчтеке кийлишкен эмессиң, такырган эмессиң, Суроо. Уятты жооп алсың. Дагы суроо. Жок, бул суроону бериңиз. Сиз айтсаңыз, кийимди 16 декабрда тапшырыптыңар да. Сизди атайын базар коргондон чакырдыбы же өзүңүз келип бердиңизби? Ben o şeyde olacağım. Баткенде элеңиз. Ошондо кайсы кийимдерди тапшырдыңыз? Şu giyip arabana sökte turan giymeyi bana kapsıyorum. Аерде үстүңкү кийимдериңизде жазылып атат, анан кийин Спортивка var kapsıyorum. Vardım. Şu men giyim bolsa ошону kapsıyorum. суроо жок. Дагы суроо барбы, жокпу? Жок. Отуруңуз. Так, дагы күбөлөр барбы?